урматтуу жетекчилер, мыйзамды колдойм. Менде бир суроо. Буга чейин мамлекеттик кызматка барам деген адамдар үчүн аскердик кызматты сөзсүз түрдө 100% өтүш керек болчу да. Азыркы учурда ошол шарт барбы? Бир кезде ошону кабыл алдык элек. Азыр кандай? Обязательная воинская служба? Нет, я ошону уточнить хотела. Эльвира Жергалбековна, бу жерде андай шарт жок, бу жерде деген предельный возрастты гана биз көтөрүп атабыз, предельный возраст. Жо, мен түшүнүп атам, мыйзамды колдойм дедим. Колдоп атам. Мен ушул бияктагы жетекчилерге суроо берип атам да, уруксатпы? Түшүндүм. Аскер кызматка кечиресиздер, генерал штабтын башчысы генерал Дирдикбаев, аскер кызматына келем дегендер келе беришет. Ага эме жок. Жолу болсо, өзүнүн жолу менен. Кайсы учурда аскер кызматты өтөөгө мындай шылтоо менен өтпөсө болот да? Себептерин айтсаңыздар. По состоянию здоровья, дагы кайсы? Үй бүлөлүк шартына байланыштуу, өзүнүн ден соолугуна байланыштуу ошо жарандар аскер кызматын өтпөгөнгө жолдору болот. Анан дагы бир финансылык шарт бар эле. Кандайдыр бир сумма төлөп? Булар эми альтернативный службалар, по семейный маселесин букот 18 000 төлөйт. Андан тышкары альтернативный служба 25 000 төлөйт. Андан тышкары бизде СМР деп жана бир айлык кызмат бар, алага 50 000 төлөп кызмат өтө берсе болушат. Сиз өзүңүз аскер кызматын Совет Союзунун убагында өтсөңүздөр керек, Ооба. Ошол убакытта бар беле, акчанын аркасы менен эме службадан качса болот деген бир шылтоо бар беле? Жок болчу, Ал убакта эми Совет Союзунда мындай баардык баш ийчү. Да, баардык баш ийип. Эмнеге азыр ошол сунушту кайрап келбейсиздер? Биз патриотторду каяктан чоңойтобуз? Армиядагы состояниени качан чоңойтобуз? Финансы жагынан, моралдык жагынан дедовщина качан жоюлат? Баардыгы баш ийип, баардыгы тең болуп барганда, эмнеге ошону киргизбейсиздер? Азыр эми бу жерде бизде призывной контингент деп коебуз, ошо призывной контингент бизге көп жарандар болгон себептен армияга чакыруучулар аз. Альтернативдик финансы жактан мындай шылтоо менен ошол нерсени жоюш керек да, баардыгы баш ийиш керек. 15-20 миң, 25 миң, 50 миң жогуп калат деген сөзсүз түрдө барып калат экен. Каражаты бар бала армиядан служба өтпөйт экен. Туура эмес болуп атат да. Ушуну офицерлер намыс деген болуш керек да. Ушуну силер киргизбейсиздерби? Парламент колдоп берет. Тем более Баткендик окуялардан кийин 100% бардыгыбыз колдоп беребиз. Анан колунда барларды коргоо берсеңер же өзүңөрдүн балдарыңарды коргоп атасыздарбы? Мен ойлойм, сиздер андай эмессиңер. Өзү армияга барган киши негизи балдарын да ошого жөнөтөт да. Колдоп бериңиздер, ошондой сунуш тап келиңиздер. Рахмат, сизге түшүндүрүп айтып беребиз. Рахмат.